Кутман кечиңиздер менен кадырман угармандар, биринчи радио түз эфирдеги берүүлөрүн улантат. Эфирде негизги маселе программасы. Микрофондо Мээрим Абдраманова, режиссеру Максат Мамралиев, Фейсбуктагы баракчабызга Урмат Жээнбеков кошууда. Баткен областынын уюшулганына 25 жыл толду. Урматтуу угармандар, өлкөнүн эң алыскы стратегиялык маанилүү аймагынын чек арасын бекемдөө, ар тараптуу өнүктүрүү мамлекеттин негизги келечектүү багыттарына айланган. Кыргызстан Баткенден башталат деген өлкө башчы ар дайым Баткен областынын коопсуздугун камсыз кылууга, инфратүзүмдөрүн жакшыртуу менен ар тараптуу өнүгүүсүнө багытталган мамлекеттик колдоолор активдүү уланаарын белгилеп келет. Учурда өлкө аймагында 45 жаңы объекттин ачылыш аземи жүрүп жатат. Алардын 25-и Баткен областында ачылды. Биз уктурууда Баткен областынын өнүктүрүү аракети, инвесторлорго шарт түзүү, ишкерлерди колдоо маселелери тууралуу кеп кылабыз. Бизде конокто экономика жана коммерция министрлигинин региондорду өнүктүрүү саясаты башкармалыгынын адиси Адилет Ороскулов. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетине караштуу инвестициялык кеңештин катчылыгынын коомчулук менен байланыш адиси Нургазы Осмонканов. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Сиздерге ыраазычылык билдирели, сунушубузду кабыл алып атайын убакыт бөлдүңүздөр. Урматтуу угармандар, ушул жогоруда белгилеп кеткендей эле Баткенде дагы 25 объект жаңы ишке берилип жатат. Ушул багытта кесиптешим Гүлбү Үсөнова материал даярдаган. Алгач ошого көңүл буруп, андан кийин уктуруубузду улантсак. Кара-Кыргыз автономиялуу облусунун 100 жылдыгына жана Баткен облусунун түзүлгөндүгүнүн 25 жылдыгына карата Баткен дубанында 25 объект ишке кирди. Анын 6 2 бала бакча, 2 логистикалык борбор, 1 кызматтык үй жана 1 агрохимиялык лаборатория Кадамжай районунда ачылды. Бул тууралуу Кадамжай райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы Болоткан Байеке уулу мындай дейт. Бир логистикабыз 500 тонналык, экинчи логистикабыз болсо 300 тонналык. Булар болсо Баткен областында 500 миллион сомдун алкагында курулган логистикалык борборлор. Андан тышкары 2 бала бакчабыз. 2 бала бакчабыз район боюнча айта кетсем, 1-январга 2024 жылы 27% менен камсыз элек балдарды бакча менен. Мына бүгүнкү күндө 38%га чыктык. Андан тышкары кызматтык үйлөрүбүз бар. Бул мамлекеттин ротация жолу менен келген кызматкерлерге салынган үйлөр. Алда бүгүн ачылып жатат. Жалпысынан бизде 5 лотко бердик. Ошондой эле Баткен облусунун электр тармактары ишканасына жаңы имарат курулду. Азыр ушул тапта Сөлүктөө райондук электр тармактары жаңыланып, жаңы имарат салынып жатат. Облустук электр тармактары ишканасынын имараты 3 кабаттан турат, 400 орунга ылайыкташкан. Анда 12 орундуу мейманканасы жана ашканасы дагы бар. Трансформаторду оңдой турган цехи каралган. Энергетика министри Талайбек Ибраев белгилегендей, Баткендин 25 жылдыгына карата энергетиктер 2 объектти белек кылды. 187 миллион сомдук имарат курулду да. Жерде имарат 200 биздин кесиптештерибиз орун алып, уш жерден иш өткөрүшөт. Мурун мисалы диспетчери башка подстанцияда болсо, улуу эменин жетекчиси Баткен РЭСте отурса, калган кызматкерлери батпаганга байланыштуу кээ бир подстанцияларда отурчу да. Азыр баарын уш жерге чогултуп келип, диспетчерлик центрге киргизип, жаңы программаны киргизип, ошол диспетчерге Баткен областындагы бүт подстанцияларын бар ошол диспетчерге байланыштырып, азыр ушул жерде отуруп алып, ушу Баткен электр тармактарынын жетекчиси, главный инженер жана диспетчерлер ар бир эсти, ар бир подстанцияны ушул жерден мындайча айтканда карап туруп, кандай мүчүлүштөр болуп атат, авария болобу, жерде ремонт иштери жүрүп атат, ошонун баарын ушул жерден онлайн режимде көрө алат. Мына ушул Баткен облусундагы 4 административдик имарат, 4 кызматтык турак үй, 3 тигүүчү цех, 3 эс алуучу парк, 3 спорт залы, 2 мектеп, 2 бала бакча, 2 логистикалык борбор, 1 лаборатория жана 1 ишкананы ишке киргизүү саамалыгына министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Адылбек Касмалиев катышты. Жаңы объекттердин ачылышы Баткен облусун өнүктүрүүгө жана жергиликтүү тургундардын жашоо сапатын жакшыртууга жасалган маанилүү кадам болуп саналат деп баса белгиледи министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары. Бүгүн Баткен бул биздин өлкөнүн түштүк тарабында жайгашкан стратегиялык мааниге ээ болгон аймак эле эмес, ошондой эле жаңы жолдор, мектептер, оорукана курулуп, экономика өнүгүп, жашоонун сапаты жакшыртылып жаткан аймак. Бул өзгөчө күндө Баткен облусунун бардык тургундарына тынчтык, бакубат жашоо, мындан аркы ийгиликтер жана гүлдөбөсү каалайм. Бул юбилей жаңы жеңиштер менен жетишкендиктердин башаты болсун. Өрүк Зарлуу Баткендеги саамалык менен катар эле Ош облусунда 10, Ысык көлдө 4, Нарында 3, Жалал Абадта 2, Таласта 1 объект ишке берилди. Булардын бардыгы Кара-Кыргыз автономиялуу облусунун 100 жылдыгына карата пайдаланууга берилип жаткан 100 объекттин уландысы экенин иш-чарага онлайн катышкан министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров баса белгилеп, республика боюнча курулуп жаткан бардык объекттер президенттин жетекчилиги астында ишке ашып жатканын билдирди. Эгемен элибиздин соңку жаңы
тарыхында жүрөк кубанткан жакшы окуялар болуп жатат. Урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевдун жетекчилиги астында экономикада, социалдык өнүгүүдө ийгиликтер болуп, ошол ийгиликтердин бир бөлүгү бүгүнкү объектилердин ачылышына сиздер күбө болуп жатасыздар. Мындан кийин Акылбек Чапаров 45 объекттин ачылышына старт берди. Урматтуу Акылбек Үсенбекович, бүгүн ушул салтанатка арналган 45 объекттин ачылышына старт берүүгө толук даяр болгондугун билдиремин. Бардык жерде LED экрандар орнотулуп, онлайн режимде даяр турушат. Аларды ачууга уруксат бериңизди суранабыз. Кудай колдосун, ачыңыздар. Берекелүү, майлуу, сүттүү болсун баары. Кошумчалай кетсек, өлкө боюнча жыл башынан бери 150 объект пайдаланууга берилди. Алардын арасында турак үйлөр, мектеп, бала бакча, өндүрүш ишканалары жана башкалар бар. Эми жыл аягына чейин дагы 100дөй объект ачылат деп күтүлүүдө. Кадырман угармандар, жогоруда айтылгандай эле Баткен областында 25 объект ачылды, 25 жылдыгы дагы белгиленип жатат. Биз бүгүнкү уктурууда ошо Баткен областы жөнүндө сөз кылып жатабыз. Бизде конокторубуз экономика жана коммерция министрлигинин региондорду өнүктүрүү саясаты башкармалыгынын адиси Адилет Ороскулов, президентке караштуу Улуттук инвестиция агенттигинин инвестицияларды тартуу жана региондук өнүктүрүү башкармалыгы адиси Станбек Аниваров, министрлер кабинетине караштуу инвестициялык кеңештин катчылыгынын коомчулук менен байланыш адиси Нургазы Осмонкановдор бар. Биз алгач сөздү Адилет мырза сизден баштайлы. Мына жогоруда айтылгандай эле 25 объект жөнүндө сөз болду. Бул маалымат берип кетсеңиз, кайсы объектилер жалпысынан өнүгүү стратегиясы боюнча? Саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар, урматтуу кесиптештер. Биринчиден ушул майрамдык маанайды улап, жалпы баткендик мекендештерибизди Баткен облусунун түзүлгөндүгүнүн 25 жылдык салтанаттуу майрам менен чын дилимден куттуктагым келет. Баткен облусу өзүңүздөргө белгилүү болгондой өнүгүү потенциалы бар, өргүзарлуу, күнөстүү, биздин эң приоритеттүү аймактарыбыздын бири болуп саналат. Ал эми жогорудагы майрамдык иш-чаралардын алкагында жүргүзүлгөн иштер жана ошондой эле социалдык объектилердин, өнөр жай объектилердин ачылыштары боюнча токтоло кетсек, бул жалпы багыты бул Кыргыз Республикасынын президенти урматтуу Садыр Нуркожоевдун тапшырмасына ылайык жалпы Кара Кыргыз автономиялуу облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдык мааракесинин урматына жалпы республикабыздын аймагында, ошондой эле анын ичинде Баткен облусунун 25 жылдык мааракесинин урматына ошонун алкагында социалдык жана өнөр жай объектилери ачылып жатат. Жалпы республика боюнча Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлиги мамлекеттик органдар менен Баткен Кыргыз Республикасынын облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүктөрү менен жана ошондой эле жергиликтүү мамлекеттик администрациялар, фонддор, банктар жана башка демөөрчүлөр менен биргеликте республика боюнча 100 өнөр жай ишканасын ишке киргизүүнү пландаштырган. Бүгүнкү күндө жалпы республика боюнча сентябрь айына карата 68 өнөр жай ишканасы ишке киргизилди. Буга тартылган жалпы инвестициянын көлөмү 520 миллион АКШ долларын түзүп, жалпы республика боюнча 5900дөн ашык жумуш орундары түзүлдү да. Анын ичинде жана атап айтып кеткендей, Баткен облусунда дагы биздин 5 өнөр жай ишканасы бул 31 август эгемендүүлүк күнүнө карата ачылган. Бүгүнкү күндө 25 жылдык мааракенин урматына 25 социалдык объект, анын ичинде 9 өнөр жай ишканасы бүгүн урматтуу ушул премьер-министрибиздин министрлер кабинетинин төрагасынын онлайн катышуусу менен ачылып пайдаланууга берилди. Жалпы 9 социалдык объект, мектептер, бала бакчалар, спорт залдар, ошондой эле балдар тарбиялоочу мекемелер ишке ашырылды. Анын ичинен өнөр жай ишканаларына токтолуп кете турган болсок, жалпы чоң биз алып карагандай Кадамжай районунда логистикалык борборлор ишке киргизилди. Бул айыл чарба продукцияларын сактоочу логистикалык борборлор ишке киргизилди. Ошондой эле Сүлүттүү шаарында тигүү ишканалары, сехтер, кийим тигүүчү сехтер ишке берип пайдаланууга берилди. Ондан сырткары Лейлек айыл аймагында Кара Суу айылында ошол тигүү цехи, маданий борбору, электр энергия ишканалары түзүлүп, жалпы өлкөбүз боюнча, жалпы облус боюнча жалпы инвестициялардын суммасы 28,7 миллион АКШ долларын түздү. Бүгүнкү күндө бул ишканалардын эсебинен жаңы түзүлгөн жумуш орундарынын саны 400дөн ашык жаңы жумуш орундары түзүлдү. Ушул 25
объекттин ичинде. Абдан жакшы экен. Мындан сырткары дагы өзүңүздөр билгендей Баткен облусунун өнүктүрүү программасынын алкагында бир нече экономикалык жана инфраструктура долбоорлор бүгүнкү күндө ишке ашырылып жатат. Абдан жакшы. Станбек мырза, негизи ушул аймакка инвестиция тартуу деги эле ушул багытта иш кандай болуп жатат, же болбосо канча келди, мына статистикалык маалыматтарга да токтолуп кетсеңиз. Саламатсыздарбы угармандар. Биринчиден Баткен 25 жылдыгы менен майрам менен куттуктап өтөйүн. Анан Кыргыз Республикасынын президентине караштуу инвестициялар боюнча улуттук агенттигинен иш чаралар активдүү өтүп атат. Булардын ичинен 12 октябрь күнү инвестициялык, өзүңүздөр билгендей, инвестициялык форум өттү. Андан 13 октябрь Баткендин 25 жылдыгы болду. 12 октябрь күнү инвестициялык форум бул. Инвестициялык форумда чет өлкөлүк өкүлдөр катышты. Булар Россия Федерациясы, Өзбекстан, ошондой эле мына Туркиянын өкүлдөрү да бар эле, ушул кошуна өлкөлөрдөн. Анан бул өлкөнү өнүктүрүүдө бул региондорго, айрыкча айтканда ушу Баткен облусуна өзгөчө көңүл бурулат. Себеп дегенде Садыр Нуркожоевич Жапаров айткандай, Кыргызстан бул Баткенден башталат. Себеп дегенде бул да жөн айтылбаса керек. Себеп дегенде Баткен облусуна өзгөчө, өзүңүздөр билгендей, мыйзам менен өзгөчө статус берилген. Анан бул форумдун негизги жыйынтыктарынан бири бул макулдашууларга кол коюлду. Ар тарапта айрыкча айтканда булар энергетика, туризм жаатында. Булардын арасынан тактап айтканда $300 миллион суммага Кыргыз Республикасынын Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппараты менен жана Кыргыз Гуанда компаниясы бул ошонун ортосунда макулдашуусу болду. Жана $230 миллион суммасына Кыргыз Республикасынын Баткен облусуна ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппараты менен жана Сан Энерджи компаниясы макулдашуулган. Жана бул үчүнчүсү Баткен облусунда жана Өзбекстан Фергана облусунун ортосунда туризм чөйрөсүндө кызматташуу жөнүндө меморандум. Андан сырткары мындай белгилей кетсек, Кыргыз Республикасынын энергетика министрлиги менен жана Ливизиан компаниясынын ортосунда инфраструктуралык долбоорду өнүктүрүү боюнча $1 миллиард 670 миллион инвестициялык макулдашууга кол коюу пландаштырылууда. Анан негизи бул маселе боюнча дагы Нургазы мырза дагы катышкан экен ушул инвест жыйынга. Анан сиз белгилеп кеткен маселелердин үстүнөн дагы ошо сизге суроо, негизи эле жыйында каралган маселелердин кандай мындай чаралар, инвестиция тартуунун кандай чараларын белгиленди, же болбосо эксперттер эмне дешти, кайсы жагында күчтүү мындай инвестиция тартканга мүмкүнчүлүк бар экен? Рахмат. Биринчиден саламатсыздарбы урматтуу угармандар, урматтуу кесиптештер. Рахмат ушундай эфирге чакырганыңыздарга. Баштап айтып кетейин. Ошо силер айтып кеткендей, Баткендин өнүгүүсү, өлкөнүн өнүгүүсү аттуу инвестициялык форум болуп өттү 12 октябрда. Экинчи жолу болуп атат. Анан ушул инвестициялык форумдун алкагында инвестициялык кеңештин көчмө жыйыны болуп өттү. Негизи инвестициялык кеңеш Бишкекте өтөт. Бирок бул учурда ушу мааракеге жараша, ушу форумга жараша ушу көчмө жыйынды Баткенде өткөздүк. Ошол себептен инвестициялык кеңештин жыйыны дагы Баткенди өнүктүрүүгө карата ошого тиешелүү долбоорлор да каралды. Бир нече маселелер каралды. Анын ичинде ошо Баткендин инвестициялык потенциалын жогорулатуу, кандай багыттар бар, кайсыл багыттарды өнүктүрсө болот. Ошол мисалы инвестициялык кеңештин жыйынында биринчи суроо болуп, бул инвестициялык Баткен областынын потенциалы деп ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары презентация жасады. Ал жерде кандай мүмкүнчүлүктөр бар экени көрсөтүлдү, баса белгиледи. Атап өтсөм, баарыңыздар билгендей, Баткен областы, Баткен региону бул өрүк зары менен белгилүү. Ошон үчүн
өрүктөрдү өстүрүү капельный орошение аркылуу аларды туура сактоо, андан ары кургатып же андан ары да иштетип экспорттоо маселелери каралды, кандай мүмкүнчүлүктөр бар ошол жаатында. Ошондой эле кээ бирөөнө белгилүү болсо керек, Баткен облусу муңай затына дагы бай жер. Мисалы өзгөчө белгилесек, ар кандай кесиптешибиз айтып кеткендей, ар кайсы өлкөлөрдөн инвесторлор келген. Анан Түркиядан келген инвесторлор ушу муңай затын иштетүү, өндүрүү, иштетүү, казуу жаатында өз кызыкчылыктарын билдиришти. Тактап кетсем, Түндүк Сох жана Чоң Кара Галча мунай кеңдери азыр ошол тарапта иштелип атат. Ал жерде 187 муңай кудуктары жаңылануу иштери жүрүп жатыптыр. 2018 жылы уже башталыптыр негизи изилдөө долбоорлору. Анан болжол менен 1.500.000 жакын тонна муңай бар экени ошол жерде аныкталыптыр. Анан буюрса жакынкы араларда ошол негизи уже иштер башталган, ошол уланып, ошол жерде муңай казып, аны өндүрүү иштери буюрса каралууда. Андан тышкары туризм жагында да потенциал абдан жогору. Биз билгендей эндемик өсүмдүктөр бар, айгүл өсүмдүгү. Андан тышкары дагы кооз табияты, кооз жерлер бар. Ошол жагына дагы бүт ушул бир нече сфераларда буюрса инвесторлорду тартып, инвестициялык мүмкүнчүлүгүн туура колдонуу маселелери каралды. Башка да маселелер каралды, аларда белгилей кетсем, ошо аякта да фонддор катышты. Фонддор өзлөрүнүн кандай мүмкүнчүлүктөрү бар экенин ал жерде сунушташты. Орус кыргыз фонду, өзбек кыргыз фонду жана банктардын дагы презентациялары мындай көрсөтүлгөн жок, бирок аякта жеткиликтүү болду. Аларда дагы атайын Баткен областында өзгөчө шарттарда кредиттер берилери да белгиленди. Ошо именно Баткен региондогу инвесторлор үчүн, ишкерлер үчүн. Ошо жалпысынан ошондой жакшы иштер каралып, жакшы негизинен ошондой өттү да. Абдан жакшы. Урматтуу угармандар, телефондорду эсиңиздерге салайын. 0312 39 24 90, 0502 39 24 90 номерлор иштеп жатат. Биз Баткен жөнүндө сөз кылып жатабыз. Жогоруда айтылгандай эле, Баткен областынын уюшулганына 25 жыл толду. Урматтуу угармандар, ушу Баткен областы түзүлгөндөн кийин алгачкы уюштуруу иштеринин башында областтык администрация аппарат жетекчиси Максатбек Дыйканов турган болчу. Анын пикирин дагы сурадык эле, бирге көңүл буруп, анан уктуруубузду улантсак. Максат Дыйканович, саламатсызбы? Саламатчылык. Агай, мынакей Баткен областынын 25 жылдыгы белгиленип жатат. Сиз алгачкылардан болуп ушул област түзүлгөндө жетектегенсиз. Анан ошол кезде абал кандай эле? Ал мезгилде өзүңөр билесиңер, азыркы Баткен област дагы элеп турган регион абдан артта калган, социалдык, экономикалык жактан артта калган, элдин абдан зор болчу. Анан ошо 1999 жылы эл аралык террористтер Баткенге киргенде, эл бири-бирөөнө салынып, эл массалык түрдө башка жактарга көчө баштаган, Бишкекке, Чүйгө, дагы башка жерлерге. Ошондо мен ойлоймун, эң туура чечим болгон ушу Баткен областы түзүлүп, бул Алла Тааланын буйругу. Ошол регионду элдин турмушун жакшы кылыш керек. Ошол жерде проблеманы чечиш үчүн мен ойлоймун, абдан туура чечим болуп, Баткен областы түзүлүп калганы ошол жалпы эле Кыргызстан үчүн туура болгон чечим деп эсептейм. Анан мамлекет башчы дагы белгилеп келип атпайбы, ушул Кыргызстан Баткенден башталат деп өнүктүрүү аракеттери жүрүп атат. Анан азыркы абалына кандай баам салып атасыз? Эми ошол ал мезгил менен азыркы мезгилге салыштырыш абдан кыйын. Мен кечээ эле Баткенде ошол байрамда айттым. 25 жыл болуптур областта. Ошондон бери Баткен областы чоң сыноодо баштан өткөрүп жатабыз да, сыноодон. Ошол мезгилдеги проблема, андан кийин кошуналар менен проблема, чек ара суу проблемалары тынбай жүрүп келди да, элде дайыма мындай тынч жашабай. Анан акыркы жылдары Баткен областына мындай өзгөчө көңүл бура баштады да, азыркы мамлекеттин жетекчилиги. Буга чейин эле көңүл бурулуп келдичи, бирок өзгөчө көңүл буруу акыркы 1-2 жылда
көңүл бурула баштады. Мына өзүңөр билесиңер 21-22 жылдары кошуналар бирге агрессия кылып элди дүрбөлөңгө салгандан кийин чек араны бекемдеш маселеси туруп калды. Элдин ошол жерде проблемасын чечиш керек деген ошо кардиналдык түрдө ошол маселелер колго алынып, чек аралар бекемделип, анан көп ошол жерде жылдап жүргөн проблемалар чечиле баштаганы бизди сүйүндүрөт. Мен мындан бир ай мурун атайын барып, бардык ошол чек арада жашаган айылдарды көтөрүп чыктым. Жолдор оңолуп калыптыр. Мына мен транспорт министрлигине көп жыл иштедим. Ошо жолдорун өтөзү чакырттым. Жолдор жасалыптыр. Анан айылдар баягы талкаланган айылдарды кайрадан куруп чыгып, жаңы үйлөр түшүп, көчөлөр сонун болуп, шаарча айланып калыптыр. Аксай айылын алып, Аксай, Капчыгай деген айылдар бар, ошол Барух анклавынын жанында. Сонун болуп кайрадан курулуп чыгыптыр да. Бул абдан жакшы. Анан ошол чек арада жашагандарга, жерде иштегендерге айлыктары кескин түрдө көтөрүлүп, пенсияларга кошулча төлөмдөр болуп, элди ошол жакта жашап калышка, ошо чек арада мындай өздөрү бир турмушун жүргүзүүгө шарттуу десек болот да. Эми мен айтарым, мына чек ара кызматында мурда эч ким барып иштеши эмес. Айма вакансия болуп, ал жака набор кыйын болуп жүргөн. Ошол жерде мына азыр айлыкты көбөйткөндөн кийин азыр эми конкурс менен өтө турган болуп калышыптыр. Ошондой бул чек арадагы маселени ушундай жолдор менен чечсе болот да. Ошол мисалы врач жетишпей атабы, анын айлыгын көтөрүш керек. Мугалим жетишпей, мугалимдин айлыгын көтөрүш керек. Ошентип эле маселени чечсе, ошол жерде элдер кетпей калып иштемек да. Анан өзгөчө ошол суу жок жерлерге дагы мындан ары мындай сууну чыгарып, бактарды көбөйтүшүбүз керек да. Биз Баткен областы абдан мындай өмө жемишке ылайыкташтырылган область. Ошо жылда 500 миллион акча бөлүнүп атпайбы? Ошону туура пайдаланып, ошо бактын аянтын көбөйтүшүбүз керек. Азыр камчылаткан суу технологиясы бар, башка бар. Ушунун баарын мындай ишке ашырсак болгону дагы азыр Европадан келген абдан сонун көчөттөр бар. Ошолорду биз ошолор менен толукташыбыз керек да, Баткендин бакчылык системасыны. Ошондо элдерге ошо бош жаткан жерлерди берип, ошону бош жаткан жерлерди өсүштүрүп бак кылып койсок, келечекте абдан сонун болот. Анан ошол эле мезгилде ошол өндүрүлгөн продукцияларды кайра иштете турган цехтерди, мындай ишканаларды курсак сонун болот да. Анан өндүрүлгөн продукцияны сырье түрүндө эле жазып сата бербей, биз аны даяр продукция кылып сыртка экспортко чыга турган мындай шарт менен уюштурса, келечек аябай жакшы болмок. Анан ошол мен кечээ ошол жолугушууда биздин Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, Коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Кыдыршаевич айтты, эми Баткенге өзгөчө көңүл бурабыз деди. Президент тарабынан атайын $200 миллион акча бөлүнүп атат. Мына ипотека боюнча, үйлөрдү куруу боюнча. Бул жаштарга абдан керектүү маселе да. Ошол маселе андан тышкары чек ара маселесине бүткөнү калды деп айтты. Баткенге биз өзгөчө көңүл буруп, эми Баткенди биз башкача өнүктүрөбүз. Көңүлүбүздүн борборунда болот. Баткен ошо президент айткандай, Кыргызстан Баткенден башталат деген сөздү мындай иш жүзүнө ашырабыз деген сөздү айтты. Биз Баткендик туугандарыбызга муну жакшы кабыл алдык. Мындай болуш керек, себеби чек арада бул регион көп маселелер боюнча артта калган регион болчу. Эми ошол башка областтардын деңгээли жете тургандай чыгарып койсок, бул абдан жакшы болот. Мамлекетибиздин өнүгүшүнө да Баткен областы салым кошо турган область болмок. Анан ушу инвестиция тартуу жана ишканаларды ачуу, жумуш чорун түзүү маселелери кандай болуптур? Ал мындай бүгүн Баткенде 25 объекти 100 жылдыкка Кыргыз Кара Кыргыз автоном областынын 100 жылдыгына карата 25 объекти бүгүн ачып атышат. Бул да жакшы.
Эми инвесторлорду тартыш үчүн мына чек ара маселеси бүтсө, ошондо инвесторлор коркпой, үртпөй дегендей келип акчасын салып, ар кандай өндүрүштү уюштурмак деген ойдомун да. Эми иш жүрө баштаптыр. Чек ара бүтсө, буюрса, анан бул иши дагы бүтүп алдыга жылат деген ойдомун. Максат Дыйканович, рахмат сизге атайын убактыңызды бөлүп, маек көрпеңизге ыраазычылыгыбызды билдирели. Саламатта болуңуз. Аман болуңуз. Кадырман угармандар, бул Баткен областы түзүлгөндөн кийин алгачкы уюштуруу иштеринин башында областтык администрациянын аппарат жетекчиси Максат Беки Дыйканов турган. Ошол кишинин пикири болду. Бүгүнкү уктурууга атайын өзүнүн пикирин билдирип, катыша алган жок, бирок ошол өз оюн дагы билдирип өттү. Биз болсо уктуруубузду уланта берели. Биз Баткен областы жөнүндө сөз кылып жатабыз. Станбек мырза, жанагы белгилеп жатпайбы, ушу инвестиция тартуу, жумушчу орундарын түзүүгө өзгөчө басым жасалып жатат. Анан кандай ошол жака иш кылам деген, келем деген инвесторлорго мыйзам чегинде кандай жеңилдиктер бар, же ошол ишкерлерге кандай мүмкүнчүлүктөр бар мындай мыйзам чегинде? Жана эфирдин башында белгилеп өткөндөй эле, бул 2021 жылдын 13 сентябрында Баткен облусуна өзгөчө статус берилген. Ошол мыйзам кол коюлган. Анан Баткенге өзгөчө статус берүү мыйзамынын 5-чи беренесине ылайыктуу аймакты өнүктүрүүнүн максаттуу республикалык программалар республикалык бюджеттин 2% өлчөмүндөгү каражаттардын эсебинен ишке ашырылат да бул. Анан аталган мыйзам салык режими, мамлекеттик кепилдиктерди караган өзгөчө инвестициялык режим, товарларды жана кызматтарды мамлекеттик сатып алуунун өзгөчө режими жана башка сыяктуу бир топ жеңилдиктер жана шарттар каралган. Бул ошондой эле облустун Разак, Баткен, Кадамжай, Кызылкия жана Сүлүктүү шаарларына артыкчылыктуу калктуу коңуштар статус берилген. Анын алкагында мүлк салыгы, жер салыгы, пайда салыгы жана сатуу салыгынан бошотулат. Ошонун арасында өндүрүштүк максаттагы пайдалануу жана муктаж болгон буюмдарды ташып келүүдө бажы алымы 0%га түшүлөт. Киреше салыгы 10%дан 5%га түшүлөт. Ошондо башка областтар менен салыштырганда бул Баткенге инвестиция тартуу эң жеңил жана ыңгайлуу да. Анан бул Кыргыз Республикасынын ишкердикти өнүктүрүүгө максималдуу көрсөтүү максатында Бажы бирлигинин комиссиясынын 2009 жылдын 27 ноябрдан 130 чечиминин ушу 7-пункттун негизинде бул Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн иштин артыкчылыктуу түрлөрүн экономика секторлорун белгилөө жөнүндө токтом кабыл алынган да. Ага ылайык технологиялык жабдуулар, анын комплектөөчү жана запастык бөлүктөрүн, чеки заттар жана материалдарды ташып кирүүдө бажы алынган. Анан негизинен эле айтканда инвестициялар жөнүндө мыйзамына негизинде бул эгерде чет элдик инвесторлордун суммасы $10 миллион болгон болсо, бул Кыргыз Республикасынын кабинеттин министрлери менен инвест соглашение түзүлөт да, инвестициялык келишим. Ошонун инвестициялык келишимдердин негизинде бул бажы кызматы, салык кызматы ошолордон жеңилдиктер бар, бошотулат деген. Бул өзгөчө жеңилдик болот экен да. Анан Нургазы мырза, жогоруда дагы белгиленгендей эле, азыр өзүңүз байкасаңыз, Кыргызстанда мамлекеттик жеке өнөктөштүк менен дагы долбоорлор абдан көп ишке ашып жатат. 500 000 сомдук деле долбоорлор бар экенин белгилеп калышат эксперттер. Анан бул ушул маселе Баткен областында жана өткөн форумда каралды. Негизи эле Баткенде ушул боюнча эмнелерди белгилейт элеңиздер? Туура айттыңыздар. Негизи Баткен облусунда жана башка негизи баардык эле региондордо мамлекеттик жеке өнөктөштүк аркылуу долбоорлорду ишке ашырса, буюрса жакшы көптөгөн инвестициялар келет деп биз ишенебиз. Ошон үчүн инвестициялык кеңештин катчылыгы мамлекеттик жеке өнөктөштүк борбору менен чогуу тыгыз иш алып баруудабыз. Өткөн ошо 12 октябрда өткөн жыйында бир катар долбоорлор каралды. Анын ичинден белгилей кетсем, ири долбоорлордун бири бул эл аралык каржы корпорациясы тарабынан колдоого алынган күн энергиясын иштетүүчү панелдик станциясын куруу долбоору каралууда. Бул чоң долбоорлордун бири. Негизи эле эл аралык каржы корпорациясы тарабынан бир катар долбоорлор ишке ашырылууда. Эми Кыргызстан боюнча өткөн мурунку жыйындарда да каралган. Анан бул Баткендеги жыйында ошо Баткен областындагы Кадамжай районунда
Алга деген айылдын жанында ошол панелдик станция куруу долбоору каралууда. Буюрса бул дагы мамлекеттик жеке өнөктөштүк формасы аркылуу ишке ашырылган атат. Бул чоң долбоор болот. Буюрса ар кандай маселелер болот. Ошон үчүн бул долбоордо, бул жыйында каралган маселе бул жер трансформациялоо долбоору маселеси каралган. Себеп дегенде жерди ошол атайын бир кайсыл ишкана жүргүзгөн болсо ошол ишканага которуп бериш керек. Анан бул маселеде бул ошол курулуучу жерди жашыл энергетика фондуна өткөрүп берип трансформациялоо маселеси каралды. Анан буюрса ошол жашыл энергетикасы өнүктүрүү фондуна өткөрүлүп берилип, жакын арада ошол долбоор ишке ашуусу күтүлүүдө. Жалпы эле белгилей кетсем, ошо мамлекеттик жеке өнөктөштүк долбоорлорунун бир топ түрлөрү бар. Ар кандай шарттарда жүргүзүлөт. Ошол долбоор түзүлүп атканда ошол жерде белгиленет. 50-ге 50 болобу же 70-ге 30 болобу. Ар ким мисалы инвестор кирип аткан, анын кирип аткан суммасына да жараша болот. Мисалы кээ бир инвесторлор чоң сумма менен кирет, кээ бир учурларда азыраак сумма менен кирет, көбүрөөк суммасын балким мамлекет өзү жагат. Ошондой ар кайсы түрлөр менен кирсе болот да. Ошо кайрылат элем, балким потенциалдуу инвесторлор болсо, бизди угуп аткан ошо Баткен облусуна көңүл буруңуздар. Башка негизи эле жалпы Кыргызстанда көп долбоорлор бар. Эгер мамлекеттик жеке өнөктөштүк борборунун сайтына баш багсаңар, аякта атайын ошо МЖ долбоорлордун тизмеси бар. Кайсы этапта жүрүп атат, кээ бир жерлерде жаңы долбоор жазылган, кээ бир жерлерде уже бардыгы даяр. Ошо каржы маселесинен турат. Мамлекет ошо министрлер кабинети тарабынан бардык колдоолор көрсөтүлөт. Буюрса анткени өзүңүздөр билгендей, бул жылы ошо инвестиция тартуу боюнча көптөгөн иштер алдыга жылып атат. Чоң чет өлкөгө барып, чоң ири долбоорлорду да алып келгенге аракет кылып атабыз. Анан ошол эле учурда негизи кесиптештер да белгилеп кеткендей, негизи чоң долбоорлор негизи эле итак эле ишке ашат да. Анткени чоң инвесторлор болсо алар итак эле келип иштейт. Бирок орто жерлерден биз көбүрөөк маани бургубуз келген бул орточо кичине мамлекеттик жеке өнөктөштүк долбоорлорун көтөрүп чыгып атат да. Мисалы кичи ГЭСтер болобу, же ошол эле кичи күн энергиясын иштетүүчү панелин курулган станциялар болобу. Албетте эле бул чоң ГЭС болуш маселе эмес, кичи ГЭСтер деле болушу мүмкүн да. Ошон үчүн ошол долбоорлорду ишке ашыруу менен мамлекетибиздин экономикасын өнүктүрүүгө салым кошуу ошо максат алдыбызда турат, баарыбыздын алдыбызда. Ошо жалпылап айтканда. Абдан жакшы. Адилет мырза, негизи макам жөнүндө сөз кылып жатпайбызбы? Анан ошо Баткенге өзгөчө макам берилгенден кийин канча айыл ошого ээ болду? Анан бунун маани маңызы эмнеде? Ошо азыр кандай өзгөрүүлөр болуп атат? Биринчиден, албетте Баткен облусунун өзгөчө статусунун, өзгөчө макамынын алкагында ошол Баткен облусунун жалпы өнүктүрүү боюнча министрлер кабинети өзүнүн атайын узак мөөнөттүү программасын иштеп чыккан. Баткен облусунун 2021-2035 жылдарга карата өнүктүрүү мамлекеттик программасы иштеп чыккан. Ошол программаны ишке ашыруу боюнча жол картасы дагы даярдалган. Бүгүнкү күндө ошол жалпы жол картанын ичинде 246 иш-чара жана инвестициялык долбоорлор камтылган да. Ошол программанын алкагында бул жүргүзүлүп жаткан бүгүнкү иштердин жемиштери, ийгиликтери, жыйынтыктары ошол жалпы программанын алкагында болуп жатат десек болот. Анткени Баткен облусунун жалпы жарандарына, ошондой эле ишкерлерге мамлекеттик колдоо көрсөтүү максатында атайын режимдерди киргизип, жеңилдиктерди берип, өзгөчө салык режимин киргизип, өзгөчө инвестициялык режимди киргизип, муниципалдык мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн жеңилдетилген режимдерин көрсөтүп, ошол түзүлгөн. Кечирим сурайын, угарманды кабыл алып коелу, анан уланталы. Саламатсызбы, угуп атабыз сизди. Алло, саламатсыздарбы? Кымбаттуу эфирдин коноктору. Жакшы долбоорлор бар экен аймактарда, Баткен облусунда. Эми буну ишке ашырып, андан ары иштеп кетүүгө кадрлар жагы кандай болуп жатат? Вот бизде эң бир төкүндүргөнү кадр болуп атат. Вот диплом менен булар чала сабаттар бар, ошону эптей албай, көп артка кетип атпайбыз да.
ушул жагындагы бир жакшы жерлерде лицейлер бар, башкалар бар, ошол кадрдарды даярдаган, ошол кайсы тармактар боюнча ошого кандай чаралар көрүлүп атат, ошо курганга жараша кадр основном. Рахмат. Жооп бериңиз. Рахмат байланышка чыкканыңызга. Сиздин сунушуңуздагы албетте суроо беребиз. Азыр болсо урматтуу угармандар, ушул коопсуздук жана коргонуу боюнча мурдагы вице-премьер-министр Абдрахман Маматалиев дагы өз кезегинде Баткендин ошол кездеги акими болгон 1999-жылдары. Ошондогу абалды мүнөздөп, ал кишинин дагы пикирин уктук эле, анан угармандын суроосуна дагы андан кийин жооп берсек, чогуу бирге көңүл буралы. Эми Баткен облусу борбордон эң алыс турган, ар дайым чек арада чатак чыгып келе жаткан, коопсуздук маселеси боюнча көңүлдүн борборунда турган аймак болуп атпайбы. Негизи областтын түзүлгөн абдан туура болгон. Ошол 90-жылдары мен ошол жерде район аким болуп иштеп жүргөндө акыбал бир топ оор болчу. Анткени алыста турган райондор каралбай калган деп айтсак да туура болот да. Жолдор аябай начар болчу. Негизинен Өзбекстан аркылуу барчубуз, Ош тараптан делечи, Бишкек тараптан Ошко бар, анан тияка өтүп дегендей. Жылы Россиялык чек ара кызматы таштап кетип калып, негизинен ачык калган болчу. Анан жанагы биздин коргоо министрлиги бир башкарма түзүп кабыл ала баштаган, бирок ачык турганына байланыштуу кабарыңыздар бар. Тиги мажахеттер кирип келип, чыр-чатак болуп, биздин бир топ жигиттерибиз каза болуп, тополоң болуп, 15-20 миңден ашын 50 төмөнгө жашаган жерлерин таштап төмөнгө чыгып, аларды биз жайгаштырып багып дегендей абдан ошол август айында абдан жаман тополоң иштер болгон кабарыңыздар бар болсо керек да. Анан кийин эми жаштардын баары жумуш жок болгондуктан таштап кете баштаган. Бишкекке, Ошко, чет өлкөгө дегендей жумушсуздук болуп, элдин турмушу начарлай баштаган да. Ошол мезгилде область жүргөн, эми азыр карасак, ал мезгилдеги акыбал менен азыр акыбал асман менен жердей. Биринчиден мына чек ара толугу менен көзөмөлгө алынып, тосулуп, биздин чек ара кызматы чек ара постторун, заставаларды курган, бир топ аскердик бөлүктөр жайгашкан, ошо кызмат кылгандарга шарт абдан жакшы жүргөн, үйлөрү бар, башкалары бар, айлыктары жакшы, техниканын жаңылары көп алынды. Анан кийин курал жарагыбыз да жакшы. Биздин эң күчтүү мындай аскерлерибиз ошол жакта турат деп айтсак болот да. Анан кийин албетте регион артта калганлыгына байланыштуу область түзүлгөндөн баштап борбордук бийлик тарабынан өзгөчө көңүл бөлүнүп келе жатат. Миллиарддаган сомдор бөлүнүп атат. Жолдордун баары жасалып, Кудай буйрса бүтүп калды. Көптөгөн социалдык объекттер бүттү, мектептер бүттү, больницалар бүтүп атат, бала бакчалар бүтүп атат, жаңы ишканалар ачылып атат. Анан акыркы 2 жылда ошо коргонуу тарабында абдан жакшы иштер болду. Кала элесем анча-мынча коңгустарда жок, эң мыкты жаңы үлгүдөгү мындай бизде техникалар, курал жарактар алып келинди. Азыр ушул биздин Баткен областы өнүп өсүп бара жаткан жакшы аймактардын бири болуп калды. Ушундай маанайда областтын 25 жылдыгы белгиленип атат. Албетте элдин мен байкадым көңүлү көтөрүнкү, маанайы жакшы. Анан мына бүгүн 25 ишкана ачылды. Бүгүн мына кабинет министрлер кабинети, президенти жана жалпы республика менен байланыш болду. Биздин Кара Кыргыз автономдук облусунун түзүлгөн күнү 1924 жылы 14 октябрда түзүлгөн болчу. Ошол 100 жылга байланыштуу карасак, эң көп ишканалар мына Баткен облусунда ачылды. Ош областында 10, калгандарына жаздан эми эң көп 25 ишкана биздин ушу Баткен облусунда ачылып атат. Ошондуктан бул жакшы мындай туура чечим болгон убагында бүгүнкү жагында жакшы маанайда айта турган жасалган эмгектер бар. Элдин да маанайы абдан жакшы. Чындыгында эле баягы оор болгон күндө сырттан анча-мынча коркунучтар болуп, анча-мынча
душмандык кылып кирип келгендер болуп атканда биз эми баарын убагында кайра оруп талкалап сүрүп чыкпадык биз өзүбүз. Ошол мезгилде ушул биздин мамлекетибиз, өлкөбүз Баткенден башталат деген мындай ошо уран чыккан элден. Ошол сөз жерде калбастан мына бүгүн Баткен эң жакшы өнүп өсүп келе жаткан, келечеги абдан чоң жакшы аймак айланды. Кадырман угармандар, коопсуздук жана коргонуу боюнча мурдагы вице-премьер-министр Абдрахман Маматалиевдин пикири болду. Баткен областы боюнча убагында ал жакта дагы жетекчи болуп иштеген. Өзүңүздөр уккандай эле ал жакта дагы абалы оор болгон. Азыр болсо акырындык менен Кыргызстан Баткенден башталат деген сөзгө мындай шайкеш иш жүрүп жатканын дагы белгилеп жатат. Анан Нургазы мырза жанагы угарман белгилеп кетпедиби буга чейин ушу адистер маселесинчи? Анан сиздер көп аймактарда дагы жыйындарды өткөрүп келесиздер. Анан бул маселеге кандай мындай өзүңүздөрдүн салымды кошуу же болбосо байкоо жүргүзөсүңөр? Рахмат. Бул угарманыбыз негизи жакшы бир маселени көтөрдү. Бул жалпы мамлекеттик деңгээлдеги чоң маселе болуп саналат. Себеп дегенде мына буюрса Карагыз автономиялык областынын 100 жылдыгына карата 100 ишкана ачылып атат. Анан ошол ишканаларда иштөөчү атайын адистер керек. Анан буюрса биз ишенип атабыз, бул менен токтолбой андан ары дагы уланат депчи. Демек андан ары дагы көп ошондой квалификациясы жогору болгон мыкты техникалык жактагы, техникалык тараптагы адистер керек, инженерлер керек. Жакында эле бизге Германиянын бир бөлүмүнөн келген делегация келген, атайын инвесторлор. Инвестициялык кеңештин мүчөлөрүнүн арасынан мен да катышкам. ЖИА тарабынан уюштурулган. Анан ошол жерден дагы ар кандай мүмкүнчүлүктөрдүн арасынан дагы окутуу программаларын сунушташкан. Ар кандай программалар бар экен. Мисалы Кыргызстандан окутуп, тил үйрөтүп, анан Германияга жөнөтүп аяктан иштетүү. Бирок дагы башка сунуштап атабыз. Биз бияктан биздин биякка келип адистерди даярдоо, бияктан адистерди даярдоо. Анткени баарыбызга белгилүү болгондой Германия ушул инженерия тагынан, өндүрүү жагынан алдыңкы орундарда турат дүйнө жүзү боюнчачы. Ошон үчүн алардын да тажрыйбалары бизге абдан керектүү болот. Ошон үчүн биз аларга да сунуштаганбыз. Келип бияктан дагы ошондой курстарды ачып, чогуу мындай 2 дипломдуу болобу, балким кандай бир келишим болсо ошондой бир окууларды ачып, себеп дегенде Кыргызстандан жаңыдан факультеттер ачылып атат. Мен билишимче Кыргыз-Түрк Манас университетинде мисалы инженерия факультети бар. Ошол жерден да студенттер менен жолукканбыз. Алар айтып атат, мисалы 3-4 курстун студенттери алар тажрыйба өтүшөт, практика өтүшөт жерлерде, ар кандай уюмдарда, лабораторияларда. Анан айтып атат, уже 3-курстагыларды уже чакырып атышат. Мен айлык акысын айтпай эле коеюн, бирок жада калса Бишкек үчүн дагы аябай жогору. Бирок алар ошол учурда дагы ойлонуп атышат да. Калып иштесемби же чет өлкөгө кетсемби, андан ары магистратура окуп, анан чет өлкөдө иштесемби депчи. Бул эмнени көрсөтөт? Демек, адистерди даярдаса болот. Биринчи, бизден жакшы адистердер чыгып атыптыр. Анткени антип чакырбайт эле да, андай эгер сапаты, билим сапаты ошончолук болбосо. Экинчиден, жаштарды да көбүрөөк кызыктырышыбыз керек. Анткени мындай сфераларга азыраак барат экен, чынын айтканда. Көбүнчө бизде ушундай болуп калыптыр, гуманитария жагына басым берилет экен. Ошон үчүн техникалык жактан инженерия тараптарга көбүрөөк басым жасап, балким толук кандуу бул билим берүү министрлиги жана Минсоцтруда, социалдык өнүктүрүү министрлиги менен чогуу бул жалпы бир системалык иш жүргүзүү керек болобу. Ошол маселени ушу көбүрөөк айтсак, балким көтөрүлүп чечкенге мүмкүнчүлүк болот да. Силер айткандай, биз региондордо иш жүргүзүп атпайбызбы? Мисалы Ошто, Көлдө регионалдык институциялык кеңештер да түзүлгөн. Аяктан дагы баса белгилеп атабыз, бул теманы көтөрүп атабыз. Ушул техникалык тарапка көбүрөөк басым кылуу, жаштарды да кызыктыруу. Себеп дегенде келечеги бунун дагы көбүрөөк болгонтат, бийик болгонтат. Буюрса да чоң ишканалар ачылса, ошол жака чоң мындай жакшы жогорку билимдүү адистер бизге керек болот. Азыр өзүбүздө адистер жетишпей жатпайбы? Жумуш баягы бош цехтер дагы болуп атат. Анан Адилет мырза, жана сиз сөзүңүздү бөлүп койдук, угарман чалып калбады. Анан ошол жанагы өзгөчө макам азыр жана канча айыл ошого ээ болду, анан жана жеңилдиктер, ошол макамдын алкагында жүрүп аткан иштер жөнүндө улантып кетсеңиз айтып. Сөздү улай кетсек, ошол Баткен облусунун жарандарына жана ошондой эле
ишкерлерине мамлекеттик колдоо көрсөтүү максатында министрлер кабинети тарабынан атайын иш аракеттер, чаралар жүргүзүлүп жатат. Атап айта турган болсок, негизинен ушул атайын жеңилдиктерди берип, Баткен облусунда бүгүнкү күндө ишкерлер үчүн жеңилдетилген каржылоо долбоорлору ишке ашырылып атат. Жеңилдетилген каржылоо Баткен облусунун жеңилдетилген каржылоо долбоору 1-2 долбоорлору бүгүнкү күндө ишке ашырылды. Мамлекеттик банктар тарабынан жарандарга, ошондой эле ишкердик субъектилерге пайызсыз жеңилдетилген кредиттер берилип, алар өздөрүнүн экономикалык долбоорлорун ишке ашырып жатат да. Жалпы 2023 жылга карата жыйынтыктар боюнча 393 жаран 350 миллиондон ашык кредиттик жеңилдетилген кредит алышканда. Бул мына ошол жеңилдетилген кредиттерден тышкары деле биз атайын ал жакта Баткен облусунда бүткүл дүйнөлүк банктын Баткен облусунда регионалдык өнүктүрүү 2 долбоору ишке ашырылып жатат. Ал долбоордун дагы максаты ошол айыл чарба продукцияларын өндүрүү, экспорттоо, анын көлөмүн көбөйтүү, ошондой эле чакан жана орто ишкерлерди өнүктүрүү, аларга мамлекеттик колдоо көрсөтүү, антикризистик чараларды жоюу максатында бүгүнкү күндө долбоорлор ишке ашырылып жатат. Ошол мамлекеттик жогоруда айтып кеткенибиздей эле Баткен облусунун өнүктүрүү программасын ишке ашырыш үчүн атайын мыйзам менен бекитилген жыл сайын 500 миллион сомдон Баткен облусуна бөлүнүп каржыланып турат. Мына ошол 500 миллион сомдун эсебинен дагы Баткен облусунун райондорунда, шаарларында атайын мамлекеттик өнүктүрүү, Баткен облусунун өнүктүрүү боюнча кеңештин чечими менен жактырылган долбоорлор ишке ашырылып, бүгүнкү күнгө карата 24 жылдын 9 айынын жыйынтыгы боюнча жалпы 34 долбоордун ичинде 27 долбоор экономикалык долбоор ишке ашырылды. Анын ичинен биз белгилеп кеткендей эле райондордо, шаарларда ошол өнөр жай ишканалары деп атап койсок болот. Ошол жеңил өнөр жай тармагындагы көбүрөөк долбоорлор бүгүнкү күндө ашырылып жатат да. Негизи өнүктүрүү программасы өзүңүздөр билгендей ошол 3 этаптан туруп, биринчи этабы антикризистик долбоорду өнүктүрүү, анан орто мөөнөттүү өнүктүрүү, узак мөөнөттүү өнүктүрүү болуп бөлүнгөн. Бүгүнкү күндө ошол биринчи этабыны жыйынтыктап жатабыз десек болот. Себеби дегенде Баткен облусундагы эң негизги маселе бул коопсуздук маселеси. Баткен облусундагы өзүңүздөргө белгилүү болгондой каргашалуу окуялар, мына ошолордун кесепеттерин жоюу боюнча эң алгачкы кадамдар жасалып, бүгүнкү күндө толугу менен калыбына келтирилип, жарандарыбызга турак жайлар менен камсыз кылып, социалдык объектилердин курулуштары соңуна чыгып пайдаланууга берилип, эми биз берилип уже эми негизи экономикалык жактан өнүгүү максатында ушул долбоорлорду алдыда ишке ашырып жатабыз. Бул деген социалдык Баткен облусу социалдык экономикалык өнүгүүсүнүн көрсөткүчтөрү ушул мамлекеттин Баткен облусуна жасалып жаткан саясатынын мындай жеңишин берип жаткандыгын көрсөтүп атат да. Анткени карап көрсөңүздөр, мына регионалдык дүң продукциянын көлөмү боюнча Баткен облусу реалдуу өсүү темпи 105,9% түздү да. Бул бардык тармактар боюнча алып карасак, өнөр жайда, курулушта, кызмат көрсөтүүдө, ошондой эле башка бардык тармактарда өсүү бар да. Өсүү бар. Атап айта турган болсок, өнөр жай тармагында 7,6% өсүү, кызмат көрсөтүүлөр 4,3% өстү, курулуш тармагы мына өтө жакшы өнүгүп келе жатат, 46,1% өстү, айыл чарбасы 2,6% өстү. Жалпы облус боюнча ушул жүргүзүлгөн социалдык экономикалык өнүгүүсүнүн жыйынтыктары негизинде мурдагы жылга салыштырмалуу ушул жылы 334 жумуш орну жаңы көп түзүлдү. Бул 114,8% өстү деген маанини түшүндүрүп атат да, бир жылдын ичинде. Демек, мамлекеттин ушул жалпы жүргүзүп жаткан саясаты Баткен облусунда өзүнүн жыйынтыктарын берип жатат десек болот. Бир сөз менен айтканда Баткен өнүгүп атат. Станбек мырза, негизи мамлекет башчы, министрлер кабинетинин төрагасы кайсы өлкөгө барбасын, Кыргызстанга инвестиция тартып, ошо биздеги шарттын баарын түшүндүрүп келет. Анан ушу Баткенге кызыккан чоң ири инвесторлор барбы, же болбосо сиздердин иш планында бекитилгенби жылдын аягына чейин? Ушул маселелерге кандай карайсыздар? Кесиптеш билгендей эле бул план бар. Анан бул план
кызматтык пайдалануу үчүн. Анан сырткары сиз суроого бул кайсыл өлкөдөн кызыккандар, бул инвесторлор бул көбүнчө мынау акыркы форумга карата Кытайдан 20 ишкер келген. Алар көбүнчө мына энергетика жаатына кызыгышты. Анан жана туризм жаатына да кызыккандар көп болушту. Азыр мындай ошол кетип аткан долбоорлор барбы? Кайсы өлкөлөр менен? Кетип аткан долбоор жана айтып өткөндөй эле мына 4-чү долбоор бул жанагы Кыргыз Республикасынын энергетика министрлиги менен бул жана Ливизиан компаниясы менен бул жана инфраструктуранын долбоорун өнүктүрүү боюнча 1 миллиард 670 миллион долларга макулдашуу процессинде да бул. Жана сиз жогоруда жакшы белгилеп кетпедиңиз жеңилдиктер жөнүндөчү. Анан бул жалпы баарына тиешелүү же чет элдик инвесторлорго тиешелүү маселелер? Жок, бул баарына тиешелүү. Өзгөчөлөнүп турганы бул мисалы 10 миллион доллар бул инвестиция болгон болсо инвестордука, бул жалаң гана бул Кыргызстан ичинде да. Баткен ичинде мен жана айткандай эле бул 10 миллион доллар болсо эле сөзсүз инвестициялык келишим түзүлө бербейт да. Бул Баткен аймагында канчалаган сумма болбосун ошол суммасында чек жок да. Ошол жана айткандай эле бул жана бажы салыктары боюнча бул 0% түшүрүлгөн. Киреше салыктар болсо 10%дан 5%га түшкөн да. Бул башка областтарды салыштырмалуу мындай эмес. Анан улуттук агенттик көбүнчө жакшы иш-чараларды өткөрүп, башка өлкөлөргө ишкерлерди алып барып тааныштырып, ошол жерден көп кардар тапкан ишкерлер, ишканалары көбөйүп кеткен, чоңоюп кеткен ишкерлер бар да, бизге да келип турат. Алар анан негизи ушул мисалы Баткенге өзгөчө аймак өзгөчө деп каралып атпайбы? Ушул көргөзмөлөргө алып барганда мындай артыкчылык барбы аларга дегенчи, мисалы ишкерлерин Баткенден алып барыш керек же ошол мындай ишкерлерин кандай колдойсуздар алардын Баткен аймагын? Сурооңуз кичине башынан кайталап койсоңуз. Жарманке көргөзмөлөргө чет өлкөгө алып чыга баштабадыбы азыр деле мамлекетте колдоо көрсөтүп агенттик тарабынан? Анан Баткендин ишкерлерине мындай өзгөчөлүк барбы? Ошол жактан көбүрөөк тартып же мындай кандай жеңилдик аларга? Бул илгерки мындай инвестициялар боюнча улуттук агенттигинин положениясында экспортто карашчу. Азыркы учурда бул экспорт Кыргыз экспорт бул экономика жана коммерция министрлигине караштуу болуп калган. Анан көргөзмөлөр боюнча ал боюнча мындай каралган эмес да. Баткен областына көргөзмөлөргө мындай түшүндүк. Негизи силердин иш план боюнча алдыда мисалы ири кайсы мындай иш-чара турат? Мисалы форумду белгиледиңиз, мүмкүн дагы Баткен тууралуу бир пландар кандай? Негизги эле пландар мына жана кесиптеш айткандай эле, жана кайра айттык, мына өзүнүн пландары бар, мына канчанчы жылдарга деп. Өнүгүү стратегиясынын ичиндеги иш план менен иш кылып барат экен. Ошол программалар бар. Анан жана айта кетсек, биз мына инвесторлорго деле биздин негизги сайтта, улуттук агентствонун сайтында долбоорлор бар. Олор ошол элүү долбоорлор. Анан областтар гана бөлүнгөн да. Ошонун ичинде да мындай толук маалымат берилген. Анан ким удобство түзүлгөн да бул сайтта. Анан областтарына карата же болбосо мындай приоритеттерине карата ошол жактардан инвесторлор сайтка кирип тандап мындай кызыккануучуларды анан бизге кайрылышат да. Жыл башынан бери ушу Баткенге канча мындай инвестиция таза тартылды сырттан, ошондой көрсөткүчтөр бар? Жыл башынан бул суроо боюнча улуттук статистика комитети жооптуу. Анан былтыркы статистика боюнча бул примерно 2023 7 миллион доллардан ашуу сумма. Анан бул жылга 12 айлык мындай бүтпөгөн болгондуктан мындай маалыматым жок. Негизи жана сөзүңүздүн башында белгиледиңизби, өкмөт менен инвестор келишим түзгөн жакшы мындай ыкма бар экен да. Ошону токтолуп кетсеңиз, мисалы келишим түзөт деп жатпайсызбы? Министрлер кабинети менен инвестор.
ошонун мындай ыкмасы кандай, ал мындай эмнеси менен артыкчылыктуу? Артыкчылыктуу жана белгиленгендей эле бул эгерде суммасы 10 миллион доллар болгон болсо, бул анан 10 миллион доллардан минимальный ставкасы да. Ошондо Кыргыз Республикасы Комитет министрлери менен инвестициялык келишим түзүлөт. Ошол суммага болгондо. Ошол суммага болгондо. Анан бул келишим бул жөн эле түзүлүп калбайт да. Бул келишим негизинде бул жеңилдиктери бар да. Атап айткандай эле салык жана бажы салыктардан мындай бошотулат да. Жакшы экен. Нургазы мырза, жанагы кеңеш негизи жыйындарды өткөрүп ушундай Бишкек шаарда көп өтөт, бирок аймактарга мындан аркы план кандай болот? Ушу инвестициялык кеңештерди өткөрүү маселеси. Туура айттыңыздар. Негизи бул Бишкекте квартал сайын өтүп турат. Төрагасы бул министрлер кабинетинин төрагасы өзү төрагалык кылат. Акылбек Жапаров бул учурда биринчи орун басары төрагалык кылды. Алдыда пландар боюнча буюрса ар бир региондо жок дегенде бир жолу регионалдык көчмө жыйын, регионалдык эмес көчмө жыйындарды өткөрүү пландалууда. Мунусунда Баткенде башталды, ушу инвестициялык форумга карата. Эми буюрса ар бир областта да ушундай көчмө жыйынды өткөзөлү. Мунун максаты эмне? Биринчи максаты бул ушундай инвестициялык кеңеш бар экенин көрсөтүү. Анткени баары эле билип экен. Көпүрөдө. Биринчи ошо көрсөтүү, жергиликтүү инвесторлор болобу же ушундай ошол эле жергиликтүү бийлик органдар болобу, көрсөтүү ушундай орган бар. Ошол жакта бир чечилбей аткан көйгөйлөр көтөрүп чечсе болот. Абдан жакшы. Бул баягы кеңеш угармандарга түшүнүктүү болуш үчүн баягы бийлик менен ишкерлердин ортосундагы негизи көпүрө болуп эсептелет. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Рахмат сиздерге атайын келип маалымат бергениңиздерге. Урматтуу угармандар, негизги маселенин бул жолку чыгарылышында Баткен областы жөнүндө сөз кылдык. Биздин суроолорубузга болсо Экономика жана коммерция министрлигинин региондорду өнүктүрүү саясаты башкармагынын адиси Адилет Орозкулов, президентке караштуу Улуттук инвестиция агенттигинин инвестицияларды тартуу жана региондук өнүктүрүү башкармалыгынын адиси Станбек Аниваров, министрлер кабинетине караштуу инвестициялык кеңештин катчылыгынын коомчулук менен байланыш адиси Нургазы Османканов жооп берди. Уктурууну Мээрим Абдыраманов алып бардым. Режиссеру Максат Мамыралиев болду. Фейсбуктагы баракчабызга Урмат Жээнбеков кошту. Толкундан алыстабаңыздар. Соңку жаңылыктар менен кесиптешим Бакыт Тапаев тааныштырат. Саламатта туруңуздар.